Шынын айтканда, мына көп сыртқа кетіп аткандарда көп проблема бар. Айрыкча Россиядан келатканда, кетип атканда, авария кырсык болгондо, аттарын укканда Кыргызстан дегенде жүрөгүбүздөн канагат. Мына ал жакта жүрүп, иштеп жүрүп, биздин жарандарыбыз, жаш кыздарыбыз, уулдарыбыз өрткө кабылып, күйүп кеткенде, мына анда канагат. Ар бир Кыргызстандын жараны, ар бир кыргыз жүргөн жерде, эгерде бир окуя болсо, анын бардыгын биз көзөмөлдөп турабыз, ага реакция кылабыз. Мына кечеки таксист боюнча, мына таксист биздин балабыз уктап кетип, кичине кырсыкка жолукту. Мына министр МВД жөнөттүк. Барып ошол балага жолугуп, ошол жердеги кырсыкка учурган элге жолугуп келди. Кече Тула боюнча мен окудум. Мына премьер-министр Россия премьер-министр Санкт-Петербургда жолукту. Биздин тышкы иштер министрибиз аяк тышкы министр менен сүйлөштү. Мына мындай нерселердин бардыгын тең биз көзөмөлгө алып атабыз.